Hazreti Abu Hurayra radıyallahu ta'ala anhu aytat, Peygamberimiz aleyhisselam aytты deyt. Kullu sulama degeni, sulama bunu mancanın janağı büyülgön jerleri. Bunu misal üçün bunu çıpalaqtala turgan bolsak, çıpalaq kança 3 bölükten turat. 3 bölük özünçö müçö eseptelet da. Her bir muun. Adam balasının her bir muununa sadaka veriş gerek de atat da. Çıpalaq 3 muun, 3 demek 3 sadaka verişin çıpalaqtan kısım veriş üçün gün sayın. Kullu sulama minen nasi. Adamların her bir sülale, değil mi? Cenab-ı yemesine, müçösünü, muğununa deyt, sulama aleyhi sadakat, naga sadaka beriş gerek bolot deyt. Her bir gün çıkıp batkan günge. Demek bugün bir sadaka verişin gerek, erteğin daga bir sadaka verişin gerek. Antkeni sendeki oşul her bir muğun sadaka berüge ılayıktı sana berilingen jakşılık, niyamat. Bu degen söz adamdın turuş turpatında kança jakşı nerse var. Bir gana nersen kem bolup kalsa oşonun kemçiligin sezesin degen söz urmatlı bir tuğanım. Demek her bir nerse göz ubagında şükür aytiş gerek, sadaka beriş gerek. Ya dilu baynes neyini sadakatun. Ek adamdın ortasında adiletlülük kılıp ten ekiге kalıstık kılıp verirse mına uşul sadaka deydi. Ek adam uruşup atkan bolsa ökön jaraştırıp, je ökö birneken talaşıp atkan bolsa adiletlülük kılıp versen mına uşul sadaka. Adiletlülük degen talaşıp atkan nersen orta teң bölüp bergenbi? Jok. Her kimdin hakkısın özüne bergen bul adiletlülük. Balkim birönük 10%, birönük 90% boluşu mümkün. Eger hakkısı şunda uşul adiletlülük. Kebir adamlar kalıstık adiletlülük degendi ortasından teң ekiге santimetr menen bölüp koygan üçüncü turmatda bir tuğanım. Bul tuğra emes masele. Ve yu'inu racule ala dabbatihi feyahmilu aleyha. Bir adamdım deyt, atka minelip aytkan bolsa jölöp mingizip koygon bul dagı sadaka deyt. Av yarfa aleyha mata'ahu sadakatun. Je oşonun jügün jüktöşüp koygon, jerdegi jügün alıp berip koygon, mına uşul dagı sadaka. Birөө maşinеге жүктөй албай аткан болот, же башка бир нерсе кыла албай аткан болот. Айтыр ошого окшогон кыйналып аткан нерсенин бардыгын аткарып берип кое турган бул садака. Вал калимату таййибату садакатун. Ошондой эле жакшы сөз дагы садака. Жылуу сөз дагы садака. Жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат деген кыргыздын сөзү бекерден эмес. Ва куллу хатватин яхтуха ила салати садакатун. Ошондой эле намазга басып барган ар бир кадам өзүнчө садака. Мен Kur'an okugan жерге чыкырганда барганда дуа кылып, ушул Kur'an окутканы келген жакшылардын басып келген ар бир кадамдарынан пайда болгон сооптор деп айтам да. Десе менен бирөө айтат, сен ушу жакшылардын басып келген кадамдарынан дейсиң, бул жарым эле алкаш дейт да. Мен айттым, астагфирулла. Эми карак ичип аткан болсо деле, ошо Kur'an окуткан жакка келип аткан касиети бар бул жакшы адам деген сөз. Келбей койсо эмне кылат дең, чын бирөө кортуп келеби? Демек, ошо жакшылардын басып келген кадамдарынан десем, бунун кадамы рия үчүн жок. Ар бир кадам Kur'an окуткан жерге, намаз окуган жерге, таваф кылып аткандагы, орунду көргөн жерге, ажылыкка кетип аткан, сабакка келген ар бир кадам, ар бир кадамга жакшылык жазылып турат да. Эгер десен ар бир муунуңа садака бере албай калсаң, бирок мечитке сабакка басып келген ар бир кадамың ошонун ордуна өтүп кете берет деген сөз. Демек, жамаатка басып баруу, жакшылык жерге басып баруу, зыяраттарга басып баруу, ооруларды зыяраттарын көрүү, жакшы кеңеш берүү үчүн басып баруу, бирөөнү жараштыруу үчүн басып баруу, айтыр ушунун бардыгы эмне садака. Ва юмитул аза анит тарики садакатун. Ошондой эле жолдогу ызан алып коюу бул садака. Таштар түшүп калат, жол чуңкур болуп калат кээде. Биздин бир кошунабыз бар. Качан көрсөң ошол үйүнүн тегерегин жолдо теп-тегиз турат. Анткени 2-3 күндө эле чыгып кетпен алып топуракты алып кемиктен толтуруп башка кылат. Теп-тегиз кадимкидей. Биздин көк жарды Кыргызстаны бар ошентип билбейм. Казып эле толтуруп, казып эле кайра толтура беришет да. Бирок тиги кишинин үйү эми толтуруп бүтсө, кайра келип тегиздеп сонун кылып турат. Ошон үчүн жолдорго маани бериш керек. Кээ бир адамдар жолго жанагы суусун төгө тамакты алып чыгып, мусор алып чыгып басып кетип атып, басып албайын деп араң баса турган болосун. Кээ бир адамдардын жолдорунда мисалы үчүн суун тоспой коет дагы баткак болуп кетет. Булар демек анти садака, садаканын тетирис адамдарга зыян берип аткан болот да. Демек, адамдар жолдорун оңдоп алыш керек. Кээде карап таң каласың. Мисалы үчүн мектепке бардыгын балдары бар да, балдардын баары баткак менен барат, бир сезондо 3 ботинка алып берет. Ошондон ар бир өзүнүн үйүн түшүн эле бир жарым метрден 1 метрден кылып сементтеп кое турган болсо чекени, мисалы үчүн ага көптөн акча кетпейт, бир ботинка акчасы кетет. Ошондо кышында бир эле сезон болмок эле да. Новостройкага барганда айсаң адамдарга бардык ошондо. Үйүнүн асты мындай, сары таш менен кылган, башка кылган, дарбазасы кымбат, гараж ачылып жабыла турган. Бирок өзүнүн түшүндөгү 20 метр жолун ошол таш төгүп семент кылып койгонго моюн жар бербейт. Мамлекет өкмөт кылыш керек. Баласы кыйналат. Барып эжекеси киргизбейт. Ал бутумуздагы сууга жуйт, андан кийин кирет. Тырмактар капкара кир болуп балдар келет.
Ошон үчүн Новостор жашагандар, башка урматтуу бир туугандар, ар ким өзүнүн тушун эле чыгып, цементтеп кое, таш төшөп кое турган болсо, анда Кыргызда таш деген көп. Чыксаң сайдын баары таш бекер. Терип келип кое бер, ошо менен бардык эмне урматтуу бир. Күнүгө 1 метрден кылсаң, эмне 20 күндө ошо бүтүп кала турган болот. Биз 10 жылдап жашайбыз, ошо бойдон тура берет ушинтип. Чуңкур бойдон тура берет. Садакатун дейт. Muttafaqun aleyh. Wa an Aishata жолдон жанагы ызаны алып кетүү дегенде бул жолдун чуңкур муңкур темир тезек жанагыдай тикенектен башка да урматтуу бир тууганым, жолдогу жаман сүрөттөр дагы. Жолдогу жаман дарак өсүп калган нерселер дагы. Анан жолдогу кабанак иттер дагы. Иттер бар, иттерден кете албай каласың. Жолдун тынчтыгын бузуп кое турган болот. Анан кээ бир адамдар жолдо чаңытыбай дейт, мисалы үчүн. Ошондо жанагыдай бир нерселерди коюп, жанагыдай дөң кылып, машина секин жүрө турган кылып койсоң, бул дагы узаны кетирип аткан болот. Анткени балдар коркот катып айдаган жерден. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, айтор жолдо жүргөн адамдардын ырахатын алып келе турган бардык нерсе ошол эмне садака кошулат. Ошон үчүн жол салгандын сообу өтө чоң.